Бишкекте 1 апрелден тарта бардык класстын окуучулары мектепке бара баштайт. Марипов Аялзатын ыр окуп куттуктады. Жалил Атамбаев оор абалда экендиги айтылды. Күндүн орчундуу жана урунтуу окуяларын баяндаган Айтмакчы программасы назарыңыздарда. Аны мен Айпери Шенкулова алып барам. Бизден алыстабаңыз. Бишкекте 1 апрелден тарта бардык класстын окуучулары мектепке бара баштайт. Да ладно. Борбор калаада 1 апрелден тарта бардык класстын окуучулары мектепке барып келип окуп баштайт. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Новиков 9 марттан тарта 2, 3, 4 класстын окуучулары офлайн режимге өткөнүн эске салып, апрелден тарта окуучулар толугу менен кадимки тартипте окуй баштаарын айтты. Что я не понял? Мында 2021 жылдын 1 сентябрына чейин ата-энелерден бирдиктүү форма талап кылынбайт. Наконец-то! Окуу процессин жандантууга чечилүү даярдык көрүү Билим берүү жана Илим министрлигине, жергиликтүү бийлик органдарына, Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигине жүктөлөт. Мындан тышкары, мектеп медицинасы ишке кирип, ар бир окуучуга ден соолугунун абалын каттаган карта ачылат деген. Бла-бла-бла. Белгилей кетсек, ушул тапта 1, 5, 9 жана 11 класстын окуучулары гана мектепке барып келип окуп жатышат. Ну, это все знают. А вы? Я нет. Марипов Аялзатын ыр окуп куттуктады. Премьер-министр Улукбек Марипов өкмөттүн жана өзүнүн атынан аялдардын эл аралык майрамы менен куттуктады. Анын куттуктоо видеосун өкмөттүн маалымат кызматы жөнөткөн. Элибиздин таянары, сүйөнөрү, эркелеп мээримине бөлөнөрү, өйдөдө өбөк, ылдыйда жөлөнөрү, үйдүн куту, тиреги, очок ээси, улуусуңар улуттун энелери. Кымбатсыңар кыргызымдын айымдары, кыйындыкта бел болуудан тайбадыңар, кулпунткан жашообузду көркөбөлөп, кут болуп асыл заттар майрамыңар. Майрамыңыздар менен кымбаттуу биздин апалар, эжелер жана карындаштар. Кымбаттуу биздин айымдар, сиздерге өмүрүбүз, үй бүлөлүк бакыт, шыктандырар, колдогонуңуздар үчүн милдеттүүбүз. Аруу Аялзаты менен үй бүлөнүн куттуу очогу жана бакубатчылыгы гана эмес, жер бетинде тынчтыкта кармалып турат. Аялга сый урмат менен мамиле кылууга бала кезден тарбияланып келебиз. Аялзаты үй бүлө очогунун сактоочусу, акылмандыктын, ажарлуулуктун жана аябастыктын символу деп жазылат Мариповдун куттуктоосунда. Продолжим. Просто читайте. Жалил Атамбаев оор абалда экендиги айтылды. 3 март күнү УКМК тарабынан кармалган Жалил Атамбаевдин абалы оор. Бул тууралуу Facebook колдонуучусу Гүлмайрам Абдраева жазып, сүрөт менен бөлүшкөн. Жалил Атамбаевдин туугандарынын айтымында анын абалы оор. Ал азыр Бишкектеги шаардык ооруканалардын биринде кан басымы жогору болуп жатат. Өз убагында медициналык жардам көрсөтүлбөгөндүктөн инфарктка чейинки абалда деп жазат колдонуучу. Беда! Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуй аласыз. Дарегибиз Бизон Чекит KJZ.